Графика сабактын башынан бери, курстун башынан бери эле айтылган нерсе, айтылган сөз, эң көп иштетилген термин бул графика болуп атат. Графика деген өзү бул эмне? Кайсы түр графикалар бар? Жашоодо бир гана компьютерде графика барбы же каерлерде графиканы колдонобуз? Графика деген бул сүрөттөр менен байланыштуу болгон нерсе. Мисалы бул бир сүрөт. Бул бир графикалык сүрөт. Не иштетилген? Жөн эле ак менен кара нерсе биригип, бир нерселер чыйылып жазылса, уже бул бир графика болуп кетет. Графикада эмне? Ак баракта кара карандаш менен бир кичинекей сүрөт, үй, башка нерсе тартсак, ал уже кагаздагы графикага айланып кетет. Графиканын өз жашообузда көп түрү бар. Станковая графика, дагы башка графика. То есть эмне? Сыртта печать менен иштетилгендер, башкача аппараттар менен басылган сүрөттөр, принтерден чыккан, газетадагы сүрөттөр, башка сүрөттөр, булардын баары графикага кирип кетет. Бирок биз алардын ичинен бир гана компьютерная графика боюнча иштеп жатабыз. Графиканы эң кыска сөз менен айтканда, биз тартылган сүрөт деп айтсак болот. Графика бул өзү грек сөзүнөн келип чыгыптыр. Графо деген эмне дегени? Жазуу, тартуу, чийүү деген сөздөрдөн келип чыккан экен. То есть биз кагазга жазсак, китепке жазсак, сырттагы мисалы материалдарга жазып тоже сүрөттөрдө ошондой башкача бир холст полотно деп коет, ошондойлорго жазышат. Ал дагы графикага кирет. Компьютерный экранга, телефонго, булардын баары графика деген сөздүн ичине кирет. Графика деген сөз ушулардын баарын камтыйт экен. Биз компьютерный графиканын ичинде азыр кандай түр графикалар бар, сүрөттүн кандай түрлөрү бар, аларды кантип алабыз, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Эми компьютерди иштеткенде, компьютерди колдонгондо, телефондо негизи бардыгы эле цифровой нерселерди, электричество менен иштеген, ток менен, заряд менен иштеген бардык аппараттарда, программаларда графиканын эки түрү бар экен. Азыр ошол экөө боюнча сүйлөшөбүз. Компьютерди графика дедик. Графика буга чейин аларды мен просто бул жерге сүрөткө кошкон жокмун. Графика жана айттым, станковая графика, мына кагаздагы графика, компьютерная графика, дагы башка графика болуп көп түргө бөлүнөт. Бирок биздин иштечү жерибиз компьютер, телефон болгон үчүн биз бир гана компьютерная графика менен иштейбиз дедик. Эми бул жерде эки түрү бар. Бул бирөөсү вектордук графика и растердик графика. Орусчасы векторная и растровая графика деп айтып коет. Кайсылары кайсы жерде колдонулат? Эң көп иштетилгени, биз бар жокто айланабызда, телефонубузда, компьютерде көргөн түрү бул растровая графика, то есть растердик графика экен. Өлчөмү жана формасы бирдей болгон көптөгөн чекиттерден турган сүрөт. Биз муну буга чейин пиксель деген теманы өткөндө муну көрсөткөм, сүйлөшкөнбүз. Сүрөттүн сапаты же камеранын сапаты эмнеге карайт? Эмне көп болсо сүрөттүн сапаты жакшы болот, камеранын тарткан сүрөттөрү жакшы болот деп айттык эле. Ким эстейт кана? Сүрөттөр деле эмнелерден турат экен? Буга чейин уже айтылган пикселдерден турат. Миллиондогон пикселдерден турат. Демек биздин телефондогу сүрөттөр, компьютердеги сүрөттөр, башка сүрөттөр, ушулар бардыгы растердик графикага кирет экен. Сүрөт эгер пикселден турса, ар бир пикселдин размери окшош эле болот. Просто эмне? Ар бир пикселдин цвети, өңү гана башкача болуп, кийин алардын алыстан караганда уже эмне? Бир сүрөт пайда болуп чыгат. Демек бул растердик графика. Канча пиксель көп болсо, ошончо сапаты жакшы, ошончо детали көрүнгөн жакшынакай сүрөт болот. Ошол эле нерсе камерада иштейт. Канча мегапиксели көп болсо, ошончо жакшы тартат. Ал мегапиксель эмнени көп тартат? Көп деталь берет. Эски телефондор менен тартылган сүрөттөрдү биз
зум кылабыз. Зум деген эмне? Эки бармак менен экранды мындай кылып чоңойткондо уже кээбирки детальдар, мисалы беттеги калдар, точкалар, башка нерселер көрүнбөй калат, уже мутный болуп калат. Жакшы телефондордо, мисалы iPhone'ун селфи камерасын карап, маанай түшүп кеткен киши көп болот. Эмне үчүн? Анткени анын камерасы күчтүү болгон үчүн телефондогу ар бир дефект, ар бир деталь, ар бир точка, үтүр, веснушка бүт ошолорун көрсөтүп бергенде апей мен ушундаймынбы деп анан кайра жаап коюшат. Эмне үчүн? Анткени ал жерде мегапиксель көп, деталь көп, вот сүрөттөгү чекиттер дагы көп болгон үчүн сүрөттөр дагы сонун чыгат. Мына мисалы бул дагы растрдык графиканы эң жакшы көрсөткөн бир сүрөт. Эмне экен? Окшош размерде көптөгөн чекит, бир гана алардын цвети башкача болгондо эмне болот экен? Сүрөтүбүз уже ортого келип чыгат экен. Мына бул дагы бир растрдык графика боюнча дагы бир мисал. Вектордук графикага келебиз. Вектордук графика боюнча азыр мисалы жашоодон мисал бериш бир аз кыйын болуп калат. Вектордук графика бул уже профессиональный сүрөт менен иштегендер, кыйын программа менен иштегендер, вот ошолор уже компьютерде векторный графика жасайт. Мисалы биз эртең өтө турган мына ушул курсубузда планда бар болгон Corel Draw деген программа. Corel Draw программасында сүрөт менен эмес, көбүнчө ар кандай формалар менен иштейт, текст менен иштейт. Бирок эң негизгиси Corel Draw'да мисалы визитная карточка же логотипти уже более профессионал графический дизайнерлер Corel Draw'да иштеп, ошол жакта бир форма берип, аны өздөрү каалаган ар кайсы фигурага алмаштырып, өзгөртүп жасайт. Вот ошолор уже векторный графикага кирип кетет. Сүрөттү түзгөн бардык объекттердин сызыктар, формалар, ичи боелгон жерлер, ушулардын бардыгы уже векторный графикага кирип кетет. То есть бул чындыгында жок болгон нерсени, болбогон нерсени линия менен, башка нерсе менен өздөрү жазып, чийип жасалган нерсе уже бул векторный графикага айланып кетет. Анан алар кандай кылат? Векторный графикада ушинтип сүрөттөрдү тартып, бир логотип жасап туруп, аны уже экспорт кылып компьютердин, телефондун памятине бергенде, ал уже кадимкидей сүрөт болуп калат. Вот ошол уже эмне болот? Ошондо кайра эле растровый графикага айланып калат. Бир гана экөөнүн айырмасы, растрдык сүрөттү чоңойткондо бизге эмне көрүнөт? Точка болуп пикселдерин көрөбүз. Вектордук графиканы чоңойткондо эмне болот экен? Ал жерде көп детальга кирбей, сүрөт сапаты көп бузулбай, жакшынакай болуп чыгып турат экен. Мына кайра эле жакшылап түшүнүшүбүз үчүн экөөнүн дагы бир айырмасы, растрдык сүрөт формасы белгилүү, бир гана ар кайсы жерде башка цвет берилет, ошо менен бир сүрөт келип чыгат. Вектордук сүрөттө бул жерде эмне болуп атат? Мына точкаларды бириктирип, бул жерге жаңы бир форма чыкты ортого. Ушул форма уже эмне болду? Вектордук сүрөт болуп калды. Мына бул дагы эмне экен? Вектордук менен растрдык деген сүрөттүн айырмасы. Мына бул вектордук сүрөт, зум кылып чоңойтто, бул жерде уже пикселдер көрүнүп атат. Бул жерде дагы муну чоңойткондо көрүнөт. Векторный уже компьютерде жасалган необычный башкача фигуралар, мультяшкага окшогон сүрөттөрдү көрсөңүздөр, ал уже сразу эле эмне? Векторный изображение болуп кетет. Чыныгы мисалы үйдө эле камерага тартып компьютерге киргизип койсок, же телефондун камерасындагы сүрөттөр же ошол сыяктуу башка нерселер, бул сразу эле растрдык сүрөт болуп кетет. Эми биз азыр бул растр менен векторго көп деле тиешеси жок, бирок биздин жашообузда көп колдонулган нерсе, баарыбызга керек боло турган нерсе, бул дагы бир кыскача тема болот. Сүрөттөрдүн форматтары. Сүрөт кайсы форматта болот? Биз камерага тарта беребиз, башка нерсе жасайбыз, бирок кайсы сүрөт кайсы форматта экенин көбүбүз билбейт экенбиз. Ошого азыр мына сабакта ушунун үстүндө бир аз иштейбиз. Сүрөттөр бир гана түрдө сүрөт болбойт. Сүрөттөрдүн форматтары бар. Формат деген өзү бул кандай сөз? Формат деген бул компьютердеги, телефондогу файлдын
түрү. Кандай түр файлдар бар? Буларды кийин тереңирээк дагы өтсөк болот. Кандай түр файлдар бар? Булар мисалы видео файлдар. Булар өзүнчө бир башкача файл, туурабы? Музыка. Музыка кандай түр файл болот? MP3. Бул өзүнчө бир файл. Сүрөт өзүнчө бир файл. Документ өзүнчө бир файл. Дагы мисалы WhatsApp'тагы сиздер жөнөткөн стикерлер, булар өзүнчө бир файл. Смайликтер башкача бир файл. То есть компьютерде көптөгөн файлдардын түрлөрү бар. Эми ошолордун ичинен биз сүрөткө караганда, сүрөткө киргенде сүрөт дагы өзүнчө түр болуп бөлүнөт экен. Эми эң көп колдонулган түрү кайсы? Бул JPG, JPEG деп айтылат. JPEG деп айтылат. Эми азыр мындай нерсе кылалы. Эми GIF деген кайсы? GIF деген бул көбүнчө эмне үчүн колдонулат? Биз JPEG деген сүрөттү кагазга чыгарсак болот. Өзүбүз камерага түшкөн сүрөттөрдү кагазга чыксак жакшынакай эле чыгат. А GIF бул анимированный изображение. Анимированный деген эмне? Көбүнчө майрамдарда, жаңы жылда, 8-мартта, башка майрамдарда WhatsApp аркылуу рассылка болот. Көбүнчө бирөөгө бир сүрөт жөнөтсө болду, контакттардын баардыгын ошону жөнөтүп, общий бир оптун куттуктап коебуз. Ал кандай сүрөттөр? Мисалы, өзгөчө жаңы жылда көп болот. Ёлка, Дед Мороз турат, анын үстүндө что-то блестит, сверкает, ал мындай бир аз кымылдап турат. Вот ошол сүрөттөр GIF сүрөттөр. Ичинде чуть-чуть эмне бар, бир аз анимация бар, анда бир аз кымылдаган сүрөттөр. Ошол GIF түрү болуп кетет. Демек азыр биз үйрөндүк JPEG деген түрдү, видеону көрдүк, бул MP4 экен. Эми телефондо көбүнчө бири-бирибизге көп жөнөтүп, ичине кыскача бир анимация болгон сүрөттөр бул GIF деген сүрөт экен. RAW, BMP булар пока шашылышы жок. Эми PNG деген түрү бар. PNG түрү. Муну графический дизайнерлер, Инстаграмда пост жасайм дегендер, реклама жасагандар, логотип жасагандар буларды сөзсүз түрдө колдонушат. PNG түр. PNG түр менен JPEG биздин телефондогу экөөнүн кандай айырмасы бар? Азыр бул жактагы сүрөт менен көрөлү. Өзү негизи JPEG. Эмне үчүн телефондордун баары JPEG колдонот? Анткени JPEG бул сүрөттүн өтө сапаттуу эмес, бирок өтө жаман эмес, орточо сапаттагы файлдын түрү. Бул мындай керектүү детальдарды көрсөтөт, бирок зум кылганда, башка нерсе кылганда бул уже JPEG деген түр сүрөт чоң болгон сүрөттү мындай кылып кысып коет. Эмне үчүн? Анткени JPEG размери көп болбойт. Кечке эле чоң размерде сүрөт боло берсе эмне болот? Телефондун памяти бат эле толуп калат. А JPEG бул жакшынакай сүрөттү тартат, тартылган камерага тартылган сүрөттү анан мындай кысып, болушунча аз место ээлей турган кылып жасап коет. А эми PNG бул сапаты жакшыраак болот. Ичинде пиксели көбүрөөк, Photoshop, ошо дизайн иштегенде, жаңы нерселер бир жасаганда, постер жасаганда PNG түрүн колдонушат, анткени анын сапаты, детальдары, детализациясы жакшыраак. Эми айырмасы дагы эң негизги айырмасы эмне үчүн JPEG эмес PNG'ни алабыз кээ бирки жерлерде? Анткени PNG сүрөттөрдүн арткы мына сүрөттүн айланасындагы фону, бул жери прозрачный болот. Бул жери сүрөттө өзү бар, бирок прозрачный болгон үчүн бул жактары көрүнбөйт. А JPEG дегенде кандай болуп калат? JPEG мына фону ак болсо, биз жасаучу жерге ак фону менен кошо келет. А бизге ак фону жок, жөн эле сүрөттүн өзү болсун десек, анда биз сүрөттү сөзсүз түрдө Google'га издеп жатканда сүрөттүн атын, мисалы телефон же башка, аны биз эмне деп экенбиз? PNG деп жанына кошуп издешибиз керек. Мисалы, мен бир реклама жасап атам. Кече ошол боюнча реклама жасадык. Сүрөттү издедик, пицца деп издедик. Анан рекламага бизге эмне болуш керек? Фонду бузбаш керек биздин кое турган сүрөтүбүз. Ошон үчүн сөзсүз пицца жанына PNG деп жазып коебуз. PNG деп жазганда эмне болот? Ошондой сүрөттөр чыгат, алардын мына керектүү жери өзү бар, айланасы прозрачный болгон үчүн айланасы көрүнбөйт. А бул сүрөт кандай? Биздин уже жасап аткан постерибизди бузат. Эмне үчүн?
Фон башка, сүрөт башка, анан сүрөттүн өзүнчө дагы бир кичинекей кыскача бир фону болуп калат. Уже сүрөтүбүз эмне болот? Окшобой калат, жакшы чыкпай калат. Ошон үчүн ушундай жерлерге сүрөт издегенде эмне дейт экенбиз? Сөзсүз түрдө мына Google'га же башка жерге керектүү сөздү жазабыз. Анан жанына сөзсүз PNG деп 3 тамганы кошуп коюшубуз керек. А HD деген эмне? HD'ни эмне үчүн колдонобуз? Эмне бул? HD телевизор дейт, HD экран дейт, Full HD экран дейт. Бул эмне деген? Барбы жооп? Чатка келди окшойт. Бул сапат болсо керек. Ооба, сүрөттүн сапаты. HD деген бул HD деген 2 тамгадан турат англисчеде. Мисалы, ЖК жогорку кеңеш деп кыскартылган сөздөр барго, ошол сыяктуу HD дагы бул баш тамгасын алып кыскартылган сөз. HD дегенде high definition деген. High дегени мына уже сөздүн өзү билинип турат. High, бийик, высокий. High definition сүрөт. High definition бул жакшы сапатта. Бул бир гана сүрөт эмес, бул дагы мисалы экран, жакшы сапаттагы экран. Телефондордун азыркы экрандары дагы high definition болуп кетет. Эмне? Сапаты жакшы. Ноутбуктун экраны. Бирок HD деген бул уже азыр эң жакшы сапат болуп кетпейт. HDден кийин high definition, full HD, анан дагы 4K башка деген көптөгөн түрлөрү болуп кетти азыр, уже көбөйүп кетти. Сүрөттү HD деп издесек, бизге жакшы сапаттагы, бирок размери чоңураак болгон сүрөттөрдү таап берет. Google'да ошентип издейбиз. Азыр мен силерге эки нерсе көрсөтөм. Эми жанагы кечээки жасаган нерсебизде, баягы пицца, кола сыяктуу, же давайте салон красотыга бир PowerPoint'тун өзүндө эле бир кыскача JPEG менен PNG'нин айырмасын көрсөтүш үчүн кыскача бир тапшырма, бир текст жазып көрөлү. Салон красоты beauty shop или beauty salon деп көрөлү англисчеге жазганда. Beauty shop, showroom эмес, beauty shop. Эми бизге beauty shop дегендин логотип сыяктуу жасасак, ошону мындай логотип болгон сүрөтүн алайлы. Анда биз эмне деп издейбиз? Лого деп издейбиз англисче. Лого дегенден кийин бизге арткы фону кереги жок. Бизге эмне керек? Сүрөттүн өзү керек. А фону прозрачный болуш керек. Анчы кантип кошобуз деп айттык? PNG. Beauty shop logo PNG ушинтип жазганда уже бизде сонун результаттар чыгат. И плюс буга HD деп кошуп койсок эмне болот? Google'га бир нерсе издегенде мындай толук сүйлөм жазбагыла, эң керектүү сөздөр эле жазылат. Мисалы, телефон Бишкек или кайсы бир дары болсо, мисалы, цитрамон Бишкек, цитрамон Ош. Же дагы мисалы ноутбук Бишкек, ноутбук Ош, ноутбук каяктан алам, кантип алам, баасы канча, анча uzun сүйлөмдөрдүн жазганын кереги жок. Информация издеп жатканда ключевой, негизги сөздөрүн эле жазабыз. Купить ноутбук Бишкек или купить холодильник Ош или купить стиральная машина Карасу мисалы. Ошентип жазсак, уже сразу керектүү сөздөрү болгон сайттарды бизге Google өзү таап берет. Бул жерде дагы эмне деп жаздык? Beauty shop. Beauty shop деген эмне? Эмне үчүн англисче жаздым, орусча, кыргызча эмес? Анткени англисче жазганда көбүрөөк ресурс чыгат. Анткени мына өнүккөн мамлекеттерде алар и так мындай нерселерди көп жасап, интернетке көп киргизген үчүн биз англисче издегенде алар бүт койгон маалыматтарын ичинен издеп бизге таап берет.
Ошон үчүн англисче поиск кылган всегда жакшыраак. Кыргызча издесек, мисалы 5 результат чыкса, 5 жооп чыкса, орусча издегенде 15-20 чыкса, англисче издегенде уже миңдеген вариант көрсөтүп берет. Ошого көбүнчө мен англисче сөздөр менен издейм. Beauty shop logo png HD дедик. Enter'да бастык. Мына уже көрдүңөрбү, бир канча вариант уже сразу чыкты. Эми дагы көбүрөөк сүрөт, башкача сүрөттөрдү көрсөтсүн. Азыр бул жакта мына JPEG менен PNG деген эки сүрөттү иштетип көрөбүз. Бир сүрөттү ачайлы. Эми бул сүрөттү биздин презентациябызга алып барайлы. Правая кнопка. Copy. Copy деген эмне? Копировать. А копировать деген эмне? Көчүрөт. Эми бул жерге алып келип коебуз. Правая кнопка вставить. Мынакей. Интернетте эгерде биз PNG сүрөт издегенде, кээде интернет бизди алдайт. Аппай, азыр менин бул жактагы презентациям көрүнбөй калыптыр. Кээде интернет бизди алдайт. Эмне деп алдайт? PNG экенин сүрөттү издеп атканда кантип билебиз? Бул сүрөттүн фону жок. Сүрөттүн өзү эле бар, бирок фону жок дегенде кантип издейбиз? Сүрөттүн результаты чыкканда, мына арт жагы майда-майда квадратик болуп калса, серый менен ак. Бул дегени эмне дегени? Бул демек прозрачный сүрөт дегени. Мисалы бул сүрөт ачылды. Бул сүрөттүн фону кандай экен? Ак экен. Демек бул сүрөт не прозрачный эмес. Save image дейли, компьютерге сохранять эт дейли, кандай болот экен? Бирок бул PNG деп чыкты, азыр көрөбүз. Мына PNG деп чыгыш керек. PNG деп чыкканда фон уже прозрачный болуп калат. Сүрөттү түшүрдүк. Эми презентациябызга ошол сүрөттү кошуп көрөлү. Ставка рисунок. Рабочий стол. Сүрөт келди. Эми бул прозрачный же прозрачный эмес экенин көрүш үчүн биринчи фонубуздун цветин башка цветке берели. Каалаган бир башка цвет болсун. Закрыть. Бул эмне экен? Демек бул сүрөттүн фону прозрачный эмес экен. А бизге кандай керек? Прозрачный керек. Дагы башка варианттарды көрөбүз. Ушул эле жерден правая кнопка. Copy image, сүрөттөрдү копировать и так, главное вставить. Мына бул сүрөт эмне болду эми? Ушул сүрөт туура. Неге? Анткени мына жазуулардын артындагы фон ак эмес, прозрачный экен. Арты көрүнүп атат. Бул жери ак болуп тосуп калган жок. Эми JPEG болгон башка сүрөттү издесек, copy image. Бул деле сүрөттө бизге вроде айтат, кара менин фонум прозрачный, анткени бул жерде черно-белый болуп турат. Ушинтип алдаганы менен, бирок бул кайра эле JPEG болбой атат, анткени арты бул жактары прозрачный эмес экен. Бул JPEG эле болуп түшүп калат компьютерге. Бул чыныгы PNG сүрөт, а бул эмне болду? Уже JPEG, PNG болбойт экен. Неге? Анткени фону бар. Бизге дизайн жасаганда сөзсүз түрдө фону жок сүрөттөр керек. Ошондо сонун дизайндар келип чыгат. Так, ошон үчүн эң сөзсүз түрдө бардык поиск кылган жерибизде эмне деп жазат экенбиз? Керектүү сөздүн жанына HD бул не обязательно, кааласаңар жазгыла, кааласаңар жазбагыла. Бирок PNG деген сөз бизге сөзсүз түрдө керек болот. Сөзсүз түрдө ушул сөздү кошушубуз керек, ошондо гана эмне болот? Фону прозрачный болгон жакшынакай сүрөттөр келип чыгат экен. Так, эми эмне кылабыз? Эми азыр мен мындай нерсе жасайм. WhatsApp'ка кирем. WhatsApp'та мен сиздерге азыр бүгүнкү сабак үчүн
жакшы бир нерсе даярдап койдум. Жакшы бир нерсе дегенде кече көбү жакшы сүрөт таппай кыйналыптыр. Ошон үчүн ошол сүрөттөрдү так. Мен видео монтаж деген группага эле таштайм. Ал жакта бар болсоңуздар ошол жактан аласыздар. Жок болсо анда азыр Сезимге кайра бул жака айтсак, Сезим группага сиздерди кошот. Бул жерде көптөгөн сүрөт бар. Азыр дагы сабак учурунда практика жасайбыз да. Кечеги толукталбай калган, жакшы чыкпай калган жерлерди оңдойбуз. Бул жерде мен көп PNG сүрөт уже таап койдум. Кайсы темаларда магазин, интернет-магазин эле кадимкидей магазин одежды, детский магазин, салон красоты, детский кийим, потом мужской кийим, анан мужской салон, анан бургерная и кофейня деген темаларга PNG сүрөт, то есть фону жок болгон сүрөттөрдү даярдап койдум. Ага бир лого жасап көрөйлү. Салон красотыга кайсыны колдонсок болот? Чачы жайылып турган мынакей могу бар экен. Муну просмотреть в галерее. Галереяда ачкандан кийин бул кнопканы бассак, галереяда чыгат. На всякий дагы бир сүрөттү алып көрөйүн. Ал жакшы болбой калса, мисалы бул бар. Просмотреть в галерее. Кайра эле бул кнопканы астынан басып коебуз. Эми Pixel Lab'ды ачтым. Азыр 10 мүнөттө кыскача ушуну жасап көрдүм. Кайра башынан жасайлы эми. Окей. Эң башта биз название бренда, бул эң маанилүү нерсе. Азыр биздин магазинибиздин, то есть биздин салон красотынын аты кандай болсун? Давайте ортодон бир аттабайлы, идеялар барбы? Кандай болсун аты, эмне деп атайлы? Салон красоты, сулуулук салону. Кайсы сөздөр, ключевой сөздөр, мындай байланыштуу бир сөздөрдү биринчиден табышыбыз керек. Кайсы сөздөр менен байланыштуу? Сулуулук, искусство, art, beautiful, аялдар менен байланыштуу, lady, mady, дагы эмне? Дагы эмне деп койсок болот? Давайте чатка жазыңыздар. Бир жакшынакай болгон, оригиналдуу болгон аты тандайлы. Мэри. Мэринин жанына дагы эмне кошсок болот? Art, beauty. Beauty, art деп көрөйлүбү, Давайте beauty, art деп көрөйлү. Ошондо жакшынакай чыгат. Так. Текстни алмаштырдык. Edit. Beauty, art болгондо не только салон, башка менен дагы болуп калат экен. Ну ладно, или art lady, beauty lady. Ну ладно, beauty, art деп көрөйлү эле. Beauty, art. Буга дагы кошумчасына эмне деп жазабыз? Beauty, art for ladies. Ишелса бир нерсе табабыз. Эми мунун үстүнөн иштейли. Биринчи текстибиздин көрүнүшүн алмаштырабыз. То есть формат. Фонт. Каерде? Мына астыңкы менюда фонт деген кнопка. Эми мындай салонго жарашыктуу, жакшынакай болгон какой-то бир шрифтти тандайбыз. Почерк. Жөнөкөй эле серьезный турса деле анча жарашпай калат. Кичине бир башка жактары чыгып турган, необычныйраак болгон бир шрифтти тандашыбыз керек.
Тамгалар бир аз калыңыраак болсо жакшынакайраак чыгат, окунучтуу болуп, мындай алыстан көргөндө дагы окула турган болуп. Ладно, ушул сыяктуу бирөө болсун. Примерно тандадык. Анан муну мындай кылып пока жайгаштырганын мындай кылсак болот. Beauty арты астына түшүп турсун. Хорошо. Же ладно, мындай тура берсин. Всё, эми бул жерде необычный бир нерсе жасаш үчүн, мисалы азыр уже планировка жасай башташыбыз керек. Сүрөттү каягына коебуз? Мисалы бир баштыкы тамга Б-ны чоң кылсак болот, же бир сөзү чоң, бирөө кичинекей кылып жасасак болот. Давайте ушул бойдон турсун, анда экөөнүн ортосунун үстүрагына баягы кызыбызды жайгаштырабыз. Биринчи анда цвет кандай болсун? Биринчи цветин тандайлы. Бул азыр шашылышта мындай примерно эле болгон бир нерсе. Градиенттен мисалы ладно, мындай ачыгыраак цвет кое берели. Бирок алыстан караганда окула турган болуш керек. Анткени биздин сүрөтүбүз дагы розовый менен байланыштуу болгон үчүн ошого жакын бир цвет тандадык. Окей. Эми азыр биздин фонго бул жакшы жарашпай атат да, так жакшынакай эле цвет. Эми биз артына буга бир фигурага салып коелу, чтобы жасаган нерсебиз жакшынакай болуп көрүнсүн. Мына үстүнө фигура койдук. Бирок биздин фигура тексттин үстүнө болуп калган үчүн текстибиз көрүнбөй калат. Демек биз бул фигураны тексттин артына коюшубуз керек экен. Фигураны тандап туруп, дальше to back деген кнопка бар бул жакта. To back. Back дегени переместить назад дегени. To back дегенден кийин мына эмне болду? Немебиз артка кетти. Эми бул текст жөнөкөй эле, аябай эле жөнөкөй болуп калды. Буга бир аз башкачараак бир нерсе кошойлу. Муну мындай кылсак болот. Copy дегенди жасап, экинчи копиясын алдык. Эми алгандан кийин биринчи текстти алмаштырып, art менен beauty'ни башка кылайлы. Бул beauty, экинчиси art өзүнчө болсун. Так. Кайсы сөз бизде главныйраак десек болот? Beauty чоңураак болсун. Анан бул астында турсун. Бул мындайраак турсун. Анан формабыз вот так. Азыр бул примерно жасабыз, кийин дагы ойлонуштуруп көрөбүз. Эми биздин сүрөтүбүздү алып келишибиз керек бул жака. Үстүңкү плюс from gallery'ни бастык. Эми биздин сүрөттөрдүн бирөөсүн коюп көрөлү. Так. Вот это давайте попробуем. Тандадык. Окей. Бирок бул жерде эмне экен? Фон бар экен, Фонду эми алып салышыбыз керек. Демек, эмне кылабыз? Сүрөт тандалып турат. Артта erase color деген бар. Мына erase color'ду алмаштыргандан кийин, мына астында tolerance бир нерсе дегендерди бастык. Уже эмне болду? Фон почти көрүнбөй калды. Аны мындайча бир аз кичирейтип. Бул сүрөтүбүз просто начар экен. На всякий дагы бир сүрөт кошуп көрөлү. Эгер ал жакшыраак болсо, ошо менен иштейбиз. Вот айттым го, ошо PNG деп сүрөт чыга берет экен, бирок PNG болгону менен бул жакта эмне болуп атат? Фону чыгып калат. Ошону дагы фонун өчүрүп көрөйлү. Erase color. Эжеке, color. Ол. ушул жерде баягы арткасы жакшы өчпөй калат го. Ошондо Ооба. колорду басып боеп койсо, мындай эме сүрөттөрү жакшы ачык болуп көрүнүп калат экен. Ооба, азыр ошону жасап көрүп атам. Так, серый.
Pick a color дейт. Вот. Өчүрдүбү? Просто азыр бизде бул жерде 2 цвет болуп калган үчүн. Дагы бир жолу. Pick a color. Кайсы цветти өчүрүш керек экенин биз буга эгерде көрсөтсөк, не кылат? Ошол сүрөттү өзү өчүрүп коет экен. Азыр серыйга алып келели муну. Дагы деле бар. Эми так серыйды дагы бир жолу жасап көрөлү. Всё. Мына кетти. Демек биз эмне кылдык? Ал жерде артында квадрат болуп, бир канча цвет болуп турбайбы? Ар бирин эмне кылдык? Плюсту басып, эми ушул цветти алып сал, эми ушул цветти алып сал деп бир канча цвет бердик. Биринчи сүрөтүбүздүн кереги жок. Экинчи сүрөт где-то мына ушул жерге бир жерге муну мындай өзүнчө койгонубуз деле жакшы болот. Мындай. Так, что-то вроде этого. Фонду дагы чоңойтойлу. Эми эмне болду? Муну жакшы ойлонуштуруп дагы жасасак, могу сүрөттөрдүн текстинин үстүнө дагы бир аз иштесек, конечно, необычный сонун нерселер чыгат. Эми муну эмне кылабыз? Сохранять этели. Цветтерин дагы үстүндө ойносок болот. Мисалы бул жерге эмне дедик? Кече shadow тень койгонбуз. 3D кылып мындайча кылып койсок болот. Же көлөккө берсек болот. 3D rotate дейт, ошону жасап көрөлү. Мына мындайча поворотторду дагы берсек болот экен. Көлөккө берели shadow. Бул жакка дагы. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн немеси. Всё, эми муну компьютерге, телефонго кантип сохранять этебиз? Жасап бүткөндөн кийин вот и save as image сүрөт түрүндө сактасын. Save to gallery. Бул эми рекламасы бүтмөйүнчө бизге көрсөтпөйт. Нурай Бердиева дейт. Бүттүбү? Pixel Lab. Муну азыр биз сүрөт түрүндө, общий бир сүрөт түрүндө сохранять этип койдук. Эми так, жаңы бир баракка жана сүрөттүн фонун алып салуу боюнча дагы бир жолу көрсөтүп көрөйүн, анткени түшүнбөй калды деп ойлойм кээ бирки окуучулар. Же жакшы көрбөй калган да болушу мүмкүн. Сүрөт коштук. Мисалы, бул сүрөтүбүздүн деле эмне фону бар экен, серый и белый. Эми ошону давайте фонун алып салайлы. Эми шашпай, аккуратно кылабыз. Так, оң жакка бардык. Erase color дегенди таптык. Окей. Бул азыр бир эмне кылды? Только ак түстө болгон жерлерди өчүрдү. Экран көрүнбөй жатабы? Эжеке экран көрүнбөй калды го. Кенде көрүнүп жатат. Баарында көрүнбөй калдыбы?
Көрүнүп атат. Ооба, по-моему, ал интернеттен болушу мүмкүн. Көрүнүп атат. Эми азыр реклама чыгып атат, интернетти өчүрсөк, Zoom'дан да ачып кетем да, ошон үчүн айла жок рекламасын көрүшүбүзгө туура келип атат. Эми карагыла, ак квадратиктерди өчүрдү. Эми серый квадратикти дагы өчүрүшүбүз керек. Кайра башынан erase color. Эми бул жерде цветти айтабыз. Эмне дейбиз? Же мына плюс турат, Плюста эмне дейбиз? Экинчи цветти дагы өчүр. Мына серый квадратикке койдук точкабызды. Серый квадратикке койдук. Окей. Erase color галочка бердик. Азыр башка жак басылып кетти. Окей. Erase colorга дагы кирели. Плюс. Окей. Жана ушинтип эле өчүрдүк эле. Ушинтип erase colorга кирип, кайра плюсту басып, кайра цветти көрсөтүп, ушинтип иштетсек болот экен. Анан болбой жатса, астында tolerance дегени бар, smooth edge дегени бар. Ошолорду значенияларын алмаштырсак, мына уже биздин фонубуз көрүнбөй калат, не мешает. Кийин аягында муну сохранять этип сүрөтүбүз бүткөндөн кийин бизде жанагы бойдон болуп калды го. Эми муну жөн эле телефондун эле өзүнүн программасы менен четти ашыкча жактарын обрезка дейбиз. Мына бир кичинекей логотипибиз даяр болду. Сохраняем. Мунун кереги жок өчүрөбүз. Ошондо азыр эмне жасадык? Мына бул бирөөсү болду. 2 логотип жасадык. Мен эми муну группага жөнөтөйүн. Логотиптин бул жерде, во-первых, эмне экен? Бир оригиналдуу нерсе болуш керек экен. Кийин сүрөтү тоже необычный болсо, уже жакшынакай бир нерсе чыгат.